Кыргызстандагы балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү жогорку окуу жайларына жана орто кесиптик окуу жайларга милдеттүү түрдө тапшыруусун камсыздоо зарыл. Бул туурасында биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүн билим берүү, эмгекке орноштуруу, турак жай менен камсыздоо жана андан аркы интеграциялоо маселелерин талкуулоо боюнча кеңеш менин жүрүшүндө билдирди. Бизде мыйзам жүзүндө өкмөттүн деңгээлинде балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүн мамлекет тараптан турак жай менен камсыздоо жаатында көптөгөн программалар кабыл алынган. Буга катар бүгүнкү күндө балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүн жогорку окуу жайларда окутуунун кепилденген механизмдери, андан ары эмгекке орноштуруу кепилдиги жок. Ошол эле учурда энергетика, ветеринария, билим берүү тармагында адистердин жетишсиздиги орун алгандыгын айтып келебиз. Балдар мекемеден чыгарылган соң тармактык кызматтар аркылуу алардын келечек тагдыры жана эмгекке орноштуруу боюнча тийиштүү иштер жүргүзүлбөйт, деди Артем Новиков. Биринчи вице-премьер-министр билим берүү жана илим министрлигине, саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине үстүбүздөгү жылдын апрель айында балдар үйүнөн чыккан абитуриенттерди жогорку окуу жайларына тапшырууга тийиштүү деңгээлде даярдап чыгуу маселесин иштеп чыгууну тапшырды. Үстүбүздөгү жылдын июль айында жатаканада орун берилүү менен жождордо 100дөн кем эмес гранттык орун камсыздалышы тийиш. Колледждер жана кесиптик окуу жайлар ишканалар менен өз бүтүрүүчүлөрүнүн адистиктери боюнча ишке орноштуруу маселесин иштеп чыгуусу тийиш.